Достор, мен силерге сөз бергендей эле бүгүн Финляндия өлкөсүнө саякаттайбыз. Баарыңарга мелкиндей көңүлдүү маанай каалайм. Анда эмесе кеттик. Финляндиянын расмий тили фин, швед. Борбору Хельсинки. Мамлекеттин курамында 19 облус бар. Ээлеген аймагы 338.400 чакырым квадрат. Кыргыз өлкөсүнүн аймагынан 1,5 эсе чоң. Калкынын саны 5 миллиондон ашуун. Валютасы евро. Дүйнө жүзү боюнча Орусиядан тышкары бир да мамлекет токой чарба өнөр жайы боюнча Финляндия менен атандаша албайт. Кагаз өндүрүү боюнча биринчи орунда. Бүгүнкү күндө биз окуп жаткан ар бир 5-чи китептин барактары Финляндияда чыгарылат. Финляндия кылмыштуулуктун төмөндүгү жана коомчулуктун коопсуздугун сактоо боюнча дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турган өлкө. Финдердин атагын чыгарган дагы бир тармак билим берүү системи. Мугалим мамлекетте эң көп төлөнө турган абройлуу кесип. Фин коомчулугу мугалимдерди ар дайым баалап жана сыйлап келет. Бул өлкөнү Финляндия деп көп кылымдар бою ээлеп келген шведтер атаган. Бирок финдер өз өлкөсүн Суоми, башкача айтканда Саз өлкөсү деп аташат. Чынында аймагынын 3/1 Саз ээлейт. Бирок Финляндия көлдөрдүн да өлкөсү. Мында 60 миңге жакын көл бар. Финляндиянын деңиз жээктери булуң буйткалуу келип, майда аралдар өтө көп. Өлкөнүн аймагынын 7 бөлүгүн токой ээлейт. Бул жерде карагай, кайың өсөт. Токойлорунда түлкү, коён, тыйын чычкан, арс чычкандар жашайт. Дарыя көлдөрүндө балык көп. Кендерден темир жана жез рудалары казылып алынат. Өлкө гранит, кум, карагай сыяктуу табигый курулуш материалдарга бай. Токой өлкөнүн негизги байлыгы. Кагаз, мебель, картон, жасалма жибек жана башкалар өндүрүлөт. Заводдорунда ар түрдүү станоктор, машиналар жасалат. Верфтеринде кеме курулат. Финдер токойсуз жерлерге эгин айдашып, иштетүүгө кыйын, таштак жеринен аба ырайынын катаал шарттарына карабастан арпадан, кара буудайдан, ал тургай кант кызылчасынан да мол түшүм алышат. Айыл чарбасында негизги ролду сүт багытындагы мал чарбачылыгы ээлейт. Дөңсөөлөрдүн беттери, саз жана көл жээктери малга эң сонун жайыт. Финдердин улуттук өзгөчөлүгү жөнүндө сөз болгондо, алардын лыжа тебүүнү сүйө тургандыгын айтпай кетүүгө болбойт. Лыжа алар үчүн спорт гана эмес, катнаш каражаты да болуп эсептелинет. Улуттук маданияты бай, көптөгөн ырлардан турган Калевала эпосу бүткүл дүйнөгө белгилүү. Фин композитору Ян Сибелиус дүйнөдөгү улуу композиторлордун бири. Финляндиянын борбору Хельсинки шаары деңиз жээгинде аскалуу токойлуу майда аралдар курчаган жарым аралдан орун алган. Азыркы замандын көптөгөн кооз үйлөрү эски архитектуралык эстеликтер менен айкалышып турат. Хельсинкиден башка Турку, Тампере, Лахти, Оулу деген ири шаарлар бар. Бул сувенирди атайын канатка деп алып алдым. Канатка жакса керек. Ушуну менен Финляндия болгон саякатыбыз соңуна чыкты. Кайрадан канаттын жанына кайталы.